Саламатсыңарбы, урматтуу студенттер? Анда эмесе кыргыз тили сабагыбызга кош келиптирсиңер. Бүгүн биз силер менен өзгөчө сөз түркүмдөрүнүн экинчи бөлүгү болгон сырдык сөз тууралуу таанышмакчыбыз. Сырдык сөздөрдү үйрөнүүдө биз эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Мына ошону эске алуу менен бүгүнкү сабагыбызга төмөнкүдөй максатты коюп алабыз. Сырдык сөздөрдүн башка сөз түркүмдөрүнөн өзгөчөлүгүн ажыратабыз. Кепте колдонуу белгилерин аныктай аласыңар. Сырдык сөздөрдү катыштырып сүйлөм, тексттерди түзө алып жана кепте туура колдонууга машыгабыз. Мисалдар келтирүү менен тил байлыгын өстүрөбүз. Ошондой эле кыргыз тилин так, таза сүйлөп үйрөнүүгө багытталабыз. Биз жогоруда сабактарда тууранды сөздү өткөндө белгилеп чыкканбыз. Өзгөчө сөз түркүмдөрү маани берүүчү же кызматчы сөздөргө дагы кирбейт. Булар толук лексикалык мааниге дагы ээ эмес жана толук лексикалык маанини бербей да кое албайт да. Булар айтылып жаткан ойду элестүү, образдуу, таасирдүү кылып берүүгө жардамдашат. Өзгөчө сөз түркүмдөрү тууранды сөздөр жана сырдык сөздөр болуп экиге бөлүнө тургандыгын биз өткөн сабактарда дагы эскерткенбиз. Эмесе мына ошонун экинчи бөлүгү болгон сырдык сөздөр жөнүндө сөз кылабыз. Адамдын ички сезимин билдирүүчү же айбанатка карата айтылуучу сөздөрдү биз сырдык сөздөр деп айтабыз. Сырдык сөздөргө бали, пай, бах, баракелде, ой, ай, атаганат, чиркин, кап, капырай, кош, өш, аттиң деген сыяктуу сөздөр кирет балдар. Келтирген мисалдардын негизинде биз ошол айтылган сырдык сөздөрдү сүйлөмгө кошуп пайдаланып көрөлү. Мисалы бали. Бали деген сөз бул адам кандайдыр бир нерсеге ыраазы болгон эмоциясын көргөзөт. Мисалы, бали, сенин ар бир жасаган жумушуң мени кубантат. Ыраазы болуп атат, Экинчиси, ой деген сөз. Бул чоочуганда, же болбосо дагы башка бир сезимдерде, мисалы таң калганда колдонулат. Мисалы, ой, кантип эле сени унутуп калайын деп атат, Кийинки үчүнчүсү, кап. Бул өкүнгөн учурда колдонулуучу сөз. Маселен, кап, ошол мезгилди дагы бир ирет кайрып берсе гана деп атат, өкүнүп атат. Кийинкибиз бул өш. Бул уйларга колдонулуучу, айдаганда колдонулуучу сөздөр. Мисалы, өш жарыбагыр десе, жайыттан эрте келген тура деген сыяктуу учурларда колдонсок болот экен. Биз сырдык сөздөрдү 3 топко бөлөбүз балдар. Биринчиси ички сезимди билдирүүчү сырдык сөздөр, экинчиси айбанаттарга карата айтылуучу сырдык сөздөр, үчүнчүсү турмуш тиричиликке байланыштуу айтылган сырдык сөздөр. Эмесе биз ушунун ар бирине өзүнчө мисалдарды келтирип түшүнүк берип өтөлүк. Ички сезимди билдирүүчү сырдык сөздөр. Мындай сырдык сөздөр кайсыл убакытта колдонот? Биз кубанганда, сүйүнгөндө, өкүнгөнүбүздө, же болбосо бир кандайдыр бир нерсеге таң калганда, коркуп кеткенибизде, же чочусак, кайгырганда жана башка ушундай эмоционалдуу учурга туш болгон убакытта биз ушул ички сезимди билдирүүчү сырдык сөздөрдү пайдаланабыз. Мисалы, бали жана биз айттык ыраазы болгондо, пай, таң калганда, өкүнгөндө, чоочуп кеткенде, чиркин ай өкүнгөндө, төх чарчагандыкты билдирет, аттиң ай бул дагы өкүнгөндүктө. Деги эле мындай сөздөр абдан көп, мен силерге дайыма колдонулуучуларын гана айтууга аракет жасадым балдар. Айбанаттарга карата айтылуучу сырдык сөздөр. Мындай сырдык сөздөр айбанаттарды чакырганыбызда же айдаганда деги эле канаттууларга дагы карата айтылуучу сырдык сөздөр. Мисалы, чү деп жылкыны айдайбыз, же минип бараткан атты айдайбыз. Түү деп тоокторду чакырабыз, канаттууларды. Өш деп уйларды айдайбыз. Чойт деп койлорду чакырабыз. Кыруу деп жылкыларды чакырабыз. Күчү деп күчүктөрдү чакырабыз, иттерди чакырабыз. Кош деп койлорду айдайбыз. Чиге деп эчкилерди чакырабыз.
жана башка ушул айбанаттарды чакырганда же айдаганда колдонот экенбиз балдар. Турмуш тиричиликке байланыштуу айтылуучу сырдык сөздөр. Мындай сырдык сөздөр адамдар күнүмдүк бири-бири менен учурашканда же коштошкондо же кандайдыр бир ыраазычылыгын билдиргенде, каалоо тилектерин айткан учурларда колдонулуучу сөздөрдү биз турмуш тиричиликке байланыштуу айтылган сырдык сөздөр деп айтабыз. Мисалы, кош бул жакшы кал деген, кайыр деген мааниде, рахмат, бар болуңуз, арыбаңыз, жакшы турасызбы, эсенсизби, же болбосо саламатсызбы, саламатчылык деген сыяктуу сөздөрдү колдонот экенбиз. Мынакей ошентип биз сырдык сөздөрдүн 3 түрү менен дагы толук тааныштык. Анда ошол сырдык сөздөрдүн жазуу эрежелерине дагы көңүл бөлөлү. Сырдык сөздөр сүйлөмдүн башына келсе, өзүнөн кийин үтүр коюлат. Эгерде сүйлөмдүн ортосуна келсе, эки жагына үтүр коебуз. Ал эми сүйлөмдүн аягына келе турган болсо, анда сырдык сөздүн алдында үтүр коюлат. Мисал келтирели. Кокуй деген сөз бар, чоочугандагы сөз. Мисалы мен эмоция менен окуп көрөйүн. Кокуй, абыл, тез келе кал дегенде сүйлөмдүн башында турат. Кокуй дегенден кийин үтүр койдук. Кийинкиси абыл, кокуй, тез келе кал десек, сүйлөмдүн ортосунда турат дагы, эки жагына үтүр коюлду. Тез келе кал, абыл, кокуй десек, сүйлөмдүн аягына келди дагы, өзүнөн мурун үтүр коюлду. Эгерде сырдык сөздөр күчтүү сезим менен айтылып, сүйлөмдүн тутумунан бөлүнсө, анда сырдык сөздөн кийин илеп белгисин коебуз. Ал эми кийинки сүйлөм анда баштамга менен жазылат. Мисалы, бали деп аябай күчтүү сезим менен катуу кубанганда көргөзүп атабыз дагы. Күйөөңдү дагы бир ирет кайталап черте түш деген экинчи ошол сырдык сөздөн кийинки сүйлөм баштамга менен башталды. Эгерде жай формасында айтылса, жайынча анда үтүр менен коюп туруп, кичинекей тамга менен сүйлөмдү улайт экенбиз. Ал эми күчтүү сезим менен айтылган болсо, мынакей көрүп турасыңар, илеп белгисин коюп туруп, анан баштамга менен сүйлөмдү улап кетет экенбиз балдар. Ал эми сырдык сөздөр кайталанып айтылса, анда арасына дефис белгиси коюлат. Мисалы, пай-пай кайра-кайра кайталанып атат да, бул татаал кош сөздөр болуп, арасына дефис менен жазабыз. Кыруу-кыруу, алдей-алдей, чү-чү-чү, мый-мый жана башкалар. Сырдык сөздүн эрежелери менен кошо анын жазуу эрежелери менен да толук түшүндүк. Анда алган билимдерибизди бышыктап алуу үчүн төмөнкү суроолорго жооп берүүгө аракет кылып көргүлө балдар. Эгер сырдык сөздөр сүйлөмдүн аягына келсе, кандай тыныш белги коюп жазабыз? Азыр мен айттым эле силерге. Туура, эгерде сүйлөмдүн аягына келе турган болсо, анда биз өзүнөн мурун үтүр белгисин коет экенбиз. Мисалы, эмгекти сүйгөн кишилер алып экен го. Пай-пай дедик. Пай-пай деген сырдык сөз сүйлөмдүн аягына келди. Демек, өзүнөн мурун үтүр койдук. Ал эми күчтүү сезим менен айтылган сүйлөм болгон үчүн, бул сүйлөм илеп белгиси менен коюлган илептүү сүйлөм болуп эсептелинет. Келдиңерби, айланайындарым деп атат. Бул жерде суроо сыяктуу илеп белгиси менен күчтүү сезим менен айтылып атат. Бул жерде сырдык сөз айланайындарым. Бат эле келип калдыңарбы? Капырай, ботом деп атат. Бул жерде капырай, ботом деген бул сырдык сөз сүйлөмдүн аягына келди. Бул жерде катар келген сырдык сөз экен. Ошон үчүн экөөбүздүн ортосуна дагы үтүр коюлду. Капырай жана ботом. Жакшы окуган экенсиңер, балдар. Баракелде дейт. Сүйлөмдүн аягына келди бул жерде дагы. Дагы бир ирет айтам балдар. Эгерде сырдык сөздөр сүйлөмдүн аягына келсе, өзүнөн мурун үтүр белгиси коюлат. Экинчи суроо, эгер сырдык сөз сүйлөмдүн ортосуна келсе, кандай тыныш белги коет элек? Албетте, эгерде сүйлөмдүн ортосуна келсе, анда сырдык сөздүн эки жагына үтүр коюлат. Мисалы, алар кап бүгүн да келбей калышты окшойт. Бул жерде кап деген сүйлөмдүн ортосуна келди дагы, эки жагына үтүр койдук. Жардамыңарга бали, рахмат, балдар. Бул жерде бали жана рахмат деген эки сөз келди. Катар-катар келип калды. Экөөнүн тең эки жагына үтүр коюлдук жана бир өңчө сыяктуу келген үчүн араларындагы үтүр менен ажыраттык. Иштегениңерге баракелде, жигиттер.
деди. Бул жерде баракелде деген сүйлөмдүн ортосуна келди. Ыраазычылык билдирген сырдык сөз. Бул жерде дагы эки жагына үтүр белгисин койдук. Андан кийинки балдар сырдык сөздөргө мисал келтирип көр дейт. Силер азыр эсиңерде калган болуш керек. Сырдык сөздөргө мисал келтирип көрөлү. Мисалы: ой, бах, кап, бали, ой тобо, каран күн, капырай, баракелде, ботом, апей, чү, аттиң, түшөй, койлорду чакырабыз балдар. Мый, мышыкты чакырабыз. Кыруу, жана айттым муну, жылкыны чакырабыз. Капырай, өш, чойт, саламатсызбы? Эсенсизби? Арыбаңыз, бар болуңуз, кайыр кош, чиркин, рахмат жана башкалар. Суроо: сырдык сөздөр кошмок сөз катарында келе турган болсо, анда алар кандай жазылат деп сурап атат. Эгерде сырдык сөздөр кошмок түрүндө келсе, анда биз алардын арасына сызыкча койбой жазабыз. Мисалы: кокуй күн, ак чүч, чиркин ай, ой тобо, апей ботом. Булардын арасына биз сызыкча койбодук. Биз сызыкча коебуз эгерде сырдык сөздөр кайталанып калган кош сөз түрүндө болсо. Ошол экөөсүн ажыратып билип алганыңар жакшы балдар. Андан кийинки тапшырмабыз балдар, алган билимдерибизди эми сүрөттөр боюнча иштегенге аракет кылып көрөлү. Азыр бул жерде мен бир нече сүрөттөрдү көргөзөмүн. Силер ошол сүрөттөрдү карап туруп, анан тиешелүү сырдык сөздөрдү койгонго аракет кылып көрөсүңөр. Азыр силер көрүп тургандай эле, бул жерде кинотеатрга балдар кубанып баратат. Кандай сырдык сөздү колдонуп сүйлөм түзсөк болот экен, ойлонуп көрөсүңөр. Кубангандыкты билдирген, мисалы ура деген сырдык сөздү коюп туруп сүйлөм түзсөк болот. Мисалы: ура, кино башталды. Кийинки сүрөтүбүз бул кичинекей кыздын абдан таң калып турган сүрөтү болуп турат. Буга биз кандай кылып сүйлөм түзсөк болот? Буга мисалы: ушундай да кызыктуу китеп боло турбайбы? Ай деп таң калгандай мүнөз калтырып атат. Андан кийинки сүрөтүбүздө энеси төшөк тартып жатып калыптыр. Ал эми баласы ага бир кесеге тамак бергендей сүрөт көрсөтүлүп турат бул жерде. Биз ушуга кандай кылып туруп сүйлөм түзсөк болот? Ар кандай кылып түзсө болот бул жерде. Эненин баягы ооруп аткандагы абалын көргөзгөн сырдык сөздү колдонсок болот. Баласынын мындай бир жаны ачып, күйүп аткандагы сүйлөп аткан сөзүн колдонсок болот экен. Буга мен мындай кылып сүйлөм түздүм. Кокуй-ай, апа, тамакты ысык ичсеңиз боло? Деп атат. Бул жерде өкүнүп мындай бир күйгөндүк маанин билдирип атат да. Ушу муздап калыптыр го тамагыңыз. Эч жактан ылап келбедим беле, кокуй-ай. Ысык ичсеңиз болбойт беле дегендей маанини түшүндүрсөк болот экен. Андан кийинки сүрөтүбүз балдар, бул Ак кеме повести боюнча тартылган кинофильмден үзүндүнүн сүрөтү турат. Бул жерде кичинекей баланын бугуларды көрүп таң калып тургандагы сүрөт экен. Буга биз кандай кылып сүйлөм түзсөк болот? Мисалы: бугулар, атаке, бугулар келиптир. Ой, ушунча да керемет болобу? Деп атакесин чакырып, анан бугуларды көрүп алып, ой деп таң калып аткан учурун белгилеп кетсек болот экен да. Ушул эмеге сүйлөмгө кошсок болот. Кийинки сүрөтүбүздө бир канча үй бүлөнүн мүчөлөрү турат. Булар сүрөткө түшүп аткан учурун көрсөтүп турат. Демек, буга кандай кылып сүрөткө түшкөн учурун биз пайдаланып мисал келтирсек болот экен сырдык сөздөрдү коюпчу. Мисалы: мен буга мындай алдым, тиги карыган таятасыбы же чоң атасыбы айтып атат деген мааниде. Пай, сүрөткө түшүү жакшы экен го деп таң калып атат. Бала баягы үй бүлөбүз менен баарыбыз түшөт турбайбызбы, жакшы турбайбы, жакшы элес кала турбайбы деген мааниде колдонулду балдар. Андан кийинки сүрөтүбүздө ошол эле баягы Ак кеме повестинин негизинде тартылган кинофильмден алынган экен. Бул жерде баланын таенесинин сүрөтү турат. Ал кандайдыр бир нерсеге нааразы болгондой көрүнүштө турат. Буга биз кандай кылып сүйлөм түзсөк болот? Мисалы, буга мындай сүйлөм түзсөк болот. Капырайды, тигинин кебетеси кантет деп атат. Бул жерде капырайды деген сөз таң калып атат, же жактырбагандай маанини туюндуруп атат.
Балдар сүрөттөр боюнча дагы иштеп сүйлөмдөр түзгөнгө аракет жасадык. Кандай эми биз сырдык сөздөрдү азыркы доскада турган көп чекиттин ордуна коюп, тиешелүү сөздү коюп туруп, анан сүйлөмдү толуктаганга аракет кылып көрөбүз. Бир сыйра карап, көз жүгүртүп, анан биздин ушул сабагыбызды жүрүп аткан жеринен токтотуп туруп сүйлөмдү түзүп бүтүп, анан туура жообун текшерсеңер болот балдар. Мен ойлоп атам, силер ошондой кылып жасадыңар. Биринчи сүйлөмдөр түзүп алдыңар, андан кийин туура жообун ачып карадыңар болуш керек. Анда мен туура жообун окуп көрөйүн. Бали сөз эмес бекен? Бул жерде бали деген сөз коюлуш керек. Шумдугуңгур эп келе түштү дейт. Бул жерде таң калган мааниде. Баракелде, азаматсыңар, даңк силерге. Бул жерде баракелде жана даңк деген сөздөр ыраазы болгонду көргөзүп атат. Ушундай да дал тиет экен, капырай таң калганы. Келбей калганын карачы, кап өкүнгөндүктү көргөзүп атат. Рахмат, тосуп алганыңа рахмат дешти. Бул жерде рахмат деген ыраазычылык, турмуш тиричиликке байланыштуу сырдык сөздөр. Пай-пай, эмне деген керемет. Бул жерде ички сезимди билдирген сырдык сөз таң калган. Андан кийин кокуяй, жардам бергиле, кокуйгүн. Бул жерде дагы ички сезимди билдирген сырдык сөздөр экен. Чойт эркечим баштагын дейт. Бул жерде чойт бул ошол эчкилердин башында жүргөн серке деп коет. Мына ошол эркек эчкилердин баштоочуларына карата айдоо иретинде жана чакыруу иретинде колдонулган сырдык сөз экен. Балдар, сырдык сөздөр менен да таанышып чыктыңар. Аны биз сүйлөө кебибизде кандайча колдоно тургандыгын дагы билип алдыңар деп ойлоймун мен. Анын жазуу эрежеси менен дагы тааныштыңар. Анда бүгүнкү үйгө берилүүчү тапшырманы таанышып алгыла балдар. Үйдөн сырдык сөздөрдү катыштырып текст түзгөнгө аракет кыласыңар. Текстибиздин аты циркте деп аталат. Мынакей сүрөттө көрүнүп турат. Силер байкагандай эле аренада циркте теги акробатика менен оюн көргөзүп атышат биринчи сүрөттө. Мына ошол жерге сырдык сөздөрдү койсоңор болот. Көрүүчүлөрдүн таң калуусун, суктануусун келтирип түзсөңөр болот. Андан кийин айбанаттарды үйрөтүү же болбосо ойнотуусу көрүнүп турат. Бул жерде ошол айбанаттардын үн чыгарганын, алардын жанагы чакырганын, айдаганын пайдаланып түзсөңөр болот. Андан кийин бул жерде маскарапоздун сүрөтү турат. Ошол маскарапоз кандай оюн көргөзүп атат, ошол оюн көргөзгөндө кандай сырдык сөздөрдү колдонгондугун пайдаланып түзсөңөр болот. Жана кийинки акыркы 4-сүрөттө дагы ошол жаныбарлардын ойногонун көргөзүп турат. Мына пил менен бул жерде тюлен турат. Мына ошолорду балким кандай кылып чакырабыз, балким ортодо ойнотуп аткан цирк ачтын дагы кандай мындай бир баскан аны чакырган жерлеринен пайдаланып силер сүйлөм түзүп анан чакан текстке айландырсаңар болот экен. Аттуу балдар, силер сырдык сөздү дагы кошумча адабияттардан карап тереңирээк үйрөнүп алсаңар болот. Буга биз төмөнкү адабияттарды мен сунуш кылып атам. Бул жерде Дыйканова, Сулайманова, Төлөкованын кыргыз тилин үйрөнөбүз деген биздин дагы окуу китебибизге айланып калды. Бишкек 97-жылы чыккан. Мына ошол китепти пайдалансаңар болот. Андан сырткары кыргыз тилин справочниги деген түзгөн Садык Үсеналиевдин Бишкектен 2012-жылы чыккан китеби бар. Мына ошону колдонсоңор болот. Кыска жана жакшы берилген эрежелер бар. Мисалдары менен ошондой эле орусча, кыргызча, англисче сөздүктөрдү дагы пайдалансаңар болот. Анткени айрым сөздөрдүн котормолорун билбей калышыңар мүмкүн. Урматтуу балдар, ошентип биз силер менен бүгүн сабакка абдан кунт коюп, активдүү катышып, мени менен бирге сүйлөмдөрдү түзүп, жана сырдык сөздөрдүн жазылуу эрежелерин, аны кандай интонация менен айтарыбызды, дикцияларга чейин баардыгын тең үйрөнүп, сүйлөмдөрдү түзгөнгө аракет жасап, алган билимиңерди практика жүзүндө көргөзгөнгө далалат жасадыңар деген мен ишеничте каламын. Анда эмесе силердин бүгүнкү сабакка катышып бергендигиңер үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактарга чейин кайыр кош.